Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Bir ayda bir bazaсын текшерип беришет. Базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Туркияда тик учак оорукананы сүзүп, адамдар каза болду. Түркиянын саламаттык сактоо министрлигинин тез жардам тик учагы өлкөнүн түштүк батышындагы Мугла шаарындагы илимий оорукананы сүзүп кулап түштү. Бул тууралуу ТРТ Хабер телеканалы билдирди. Натыйжада 4 адам, 2 учкуч, оорукананын дарыгери жана фельдшер каза болгон. Тик учак Анталияга учушу керек болчу. Ал абага көтөрүлгөндөн кийин имараттын 4-кабатын сүзүп, оорукананын короосуна кулап түшкөн. Тик учак жерге урунганда бөлүкчөлөргө бөлүнүп кеткен. Провинциянын губернатору Идрис Акбийик өзгөчө кырдаалдын келип чыгуу себептери такталып жатканын билдирди. Анын айтымында тик учак абага көтөрүлгөн аймакта коюу туман болуп жаткан. Өз кезегинде Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Адамдар тирүү. Орусияда 3 күн мурда жоголгон учак табылды. Орусиянын Камчатка аймагында 19 декабрда жоголгон Ан-2 учагы табылды. Бул тууралуу Камчатка аймагынын өзгөчө кырдаалдар министри Сергей Лебедев ВКонтакте социалдык түйүндөгү баракчасында жазды. Учак табылды, адамдар тирүү. Мен азырынча так эч нерсе айта албайм. Эвакуация иштери башталды деп жазды ал. Эскерте кетсек, Милково Ассора багыты боюнча учкан Ан-2 учагы 19 декабрда түштөн кийин байланыш токтотулгон. Учактын бортунда 3 адам бар деп болжолдонууда. Учак жүк ташып бараткан. Айпери Медет кызы сырдуу жигит менен түшкөн сүрөтүн жарыялады. Кыргыз балбан Айпери Медет кызы социалдык тармактагы баракчасына сырдуу жигит менен түшкөн сүрөтүн жарыялады. Сүрөт Париж шаарында тартылган. Азырынча балбан кыздын жанында турган жигит анын сүйүктүүсү же жокпу белгисиз. Булак Супер Кежи. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Путин Россия кайсыл учурда АКШ менен мамиле түзүүгө даяр болорун айтты. Россия өз кызыкчылыгына зыян келтирбестен АКШ менен мамиле түзүүгө даяр. Бул тууралуу РФ президенти Владимир Путин журналист Павел Зарубин менен маектешип жатып айтканын РИА Новости жазды. Өлкө башчысы Батыш азыр кырдаалды курчутуп жатканын айтып, Россия кандай чакырык болбосун баарына жооп берерин белгилеген. Азыркы каршылашыбыз эмне кылып жатканын көрүп жатабыз. Алар кырдаалды курчутууда. Эгер ушундай кылгылары келип жатса, мейли курчута берсин, биз кандай гана чакырык болбосун баарына жооп беребиз деген Путин. Президенттин айтымында оппоненттер Россия бардык чакырыктарга жооп берүүгө даяр экенин түшүнгөндө бир пикирге келүүгө убакыт жетти деп билет. Путин коркунуч көбөйүп жатканын, 3-дүйнөлүк согуш менен эч кимди коркутпаш керектигин кошумчалаган. Булак Спутник Кежи. Көп аял алууга руксат берүү. Россиянын дин башкармалыгы фатваны түшүндүрдү. Көп аял алууга руксат берген фатва светтик мыйзамдарды бузбайт жана аялдар менен балдарды коргоого багытталат. Бул тууралуу Россиянын мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчиси Равиль Кайнуттин билдиргенин РИА Новости жазды. Буга чейин Россия мусулмандарынын дин башкармалыгы көп аял алууга руксат берген. Алымдар кеңеши россиялык мусулмандарга күйөөсү аялдарынын бардыгына бирдей мамиле кылган учурда 4 нике кыйдырууга макул болгон. Кайнуддин кеп катталган нике тууралуу эмес, мусулман коомчулугунун ички маселеси болгон диний нике жөнүндө болуп жатканын белгилеген.
Мындай некеде төрөлгөн балдардын аталары аялдарын мамлекеттен жөлөк пул алууга аргасыз кылбай, аларды толук камсыз кылуусун талап кылабыз, деди Кайнутдин. Президент май айында бардык мечиттердин молдолоруна айлык төлөнөт. Садыр Жапаров айыл аймактагы молдолорго 8.000 сомдон маяна төлөнө баштаганын жана бул иш март айынан тарта бардык мечиттерге жайылтыларын билдирди. Өлкө башчы 3-чү элдик курултайдын делегаттарынын суроолоруна жооп берди. Дааватты эч ким тыйган жок. Болгон үймө-үй кыдырууга чектөө коюлууда. Азыр 233 айыл аймактын молдолоруна 8.000 сомдон маяна берип жатабыз. Эми өлкөдөгү 4.000ге жакын мечиттин молдолоруна да төлөнө баштайт. Жылдын аягына чейин бул сума 20.000 сомго чейин көтөрүлөт. Каражат мамлекеттик бюджеттен эмес, башка булактар аркылуу табылды. Анткени дин мамлекеттен ажыратылган, деди Жапаров. Ошондой эле ал садагаларды QR-код аркылуу кабыл алуу мүмкүнчүлүгү жакында ишке ашаарын белгиледи. Молдолор туура эмес агымдарга кирип кеткендерди туура жолго салуу боюнча иш жүргүзүшү керектигин да кошумчалаган. Москва, Подмосковье жана Петербургда эл топтолгон жерлерде пиротехника жарылды. Орусиянын биринчи шаарларында эң көп топтолгон жерлерде пиротехника жарылды. Анын бири Москвадагы Форд соода борборунда жайгашкан көп функционалдуу мамлекеттик кызмат көрсөтүү имаратында болуп, адамдар эвакуация болгонун Свобода жазды. Көп өтпөй фейерверкти жергиликтүү пенсионер атканы аныкталып, аны ошол жердеги адамдар кармап полицияга өткөрүп беришкен. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, пенсионер аял мурдараак ага 120.000 рубль которгон белгисиз адамдардын айтканын аткарган. Подмосковьеде Гелио соода борборунда петарда жарылып, күбөлөр бир нече айнек күбөлүп, шып күйүп кеткенин кабарлашты. Жабыркагандар жок экени айтылды. Фейерверк аткан 63 жаштагы киши кармалганы кабарланды. Москва облустунун Химки шаарында белгисиз адам почтанын бөлүмүндө пиротехника күйгүзгөн. Санкт-Петербургда банкомат жарылганы кабарланып, күбөлөр ага жакын жердеги банктын бөлүмүндө өрт тутанганын билдиришти. Телеграм-каналдар Петербургдагы банкоматты жардырууга шектүүнүн сүрөтүн жана видеолорун жарыялап жатышат. Ага караганда улгайган аял күйүүчү зат куюлган идиш менен банктын бөлүмүнө кирип, аны банкоматка куюп өрттөп жиберген деп болжолдонууда. Ушундай эле окуя бир күн мурда Краснояр шаарында катталганын Азаттык радиосунун Сибирь Реали басылмасы жазды. Полиция 19 жаштагы кызды алдамчылар алдап, кол салууну уюштурганын билдирди. Ал экинчи даражадагы күйүк алып ооруканада дарыланууда. Буга чейин Автозак Лайф укук коргоо долбоору Орусия Украинага бастырып киргенден бери 547 киши аскер бөлүктөрүн, административдик имараттарды же темир жол транспорттарын өрттөөгө айыпталганын тактаган. Булак Азаттык. Коргоо министрлиги армияда токмок жеген жоокердин абалы туруктуу экенин билдирди. Кыргызстандын коргоо министрлиги армиядагы чоң сууну, уруп сабоодон жабыркаган жоокерлер боюнча суроого жооп берип, уставка туура келбеген фактылар дагы деле кездешерин, бирок ал кеңири жайылбаганын билдирди. Мекеменин катында аскер бөлүктөрүнүн командачылыгы мындай көрүнүштөргө бөгөт коюп келатканы белгиленген. Коргоо министрлигинин жетекчилиги аскерлердин, күчтөрдүн кол башчылары, башкаруу органдардын жетекчилери жана бардык деңгээлдеги командирлер аскердик жамааттын турмушунан мындай терс фактыларды четтетүү боюнча профилактикалык жана алдын алуу иштерин такай жүргүзүшүп келет. Жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгы 2022-2024 жылдар аралыгында Коргоо министрлигинин аскердик жамаатында жеке адамдын укуктарын бузуу, аскер кызматчыларын шылдыңдоо, кордоо, казармадагы бейбаштык фактылары толугу менен жоюлгандыгын белгилейбиз деп жазылган мекеменин жообунда. Министрлик жакында улуттук гвардияда кызмат өтөп жаткан уруп сабалган Эрик Шаршенбаевдин абалы боюнча суроого жооп берип, жоокердин абалы туруктуу экенин, ага медициналык, моралдык, психологиялык жардам көрсөтүүгө мекеме даяр экенин белгилеген. Мекеменин маалыматына ылайык, жоокерди уруп сабоого байланыштуу кызматтык териштирүү иштери жүргүзүлүп, материалдар юридикалык баа берип, чечим чыгаруу үчүн аскер прокуратурасына жөнөтүлгөн. Министрликтин жообунда армияга баруу үчүн дартын атайлап жашырган учурлардагы кездешери да белгиленген. Армияга баруу үчүн өзүнүн дартын атайлап жашырган учурларды кошпогондо аскер кызматына дени сак адамдар гана чакырыларын белгилей кетүү керек деп белгилейт мекеме. Жоокер Шаршенбаев армияга келгенине 2 ай боло электи. Ур токмокко кабылып, оор абалда ооруканага түшкөнү декабрдын башында белгилүү болгон. Анын жакындары армиядагы ыдык көрсөтүүдөн бөйрөгү катуу жабыркап, баса албай жатканын айтышкан. Дарыгерлер жоокердин абалын орточо оор деп баалашкан. Ал ушул тапта ооруканада жатат.
Бул окуя аскер бөлүктөрүндө токтобой келаткан өкүмзордук, жаңы баргандарга үстөмдүк кылуу маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды. Кыргыз армиясы уруп согуу, чоң сунуу, адам өлүмү менен аяктаган окуялардан арыла элек. Булак Азаттык.